Мамлекеттик курулуш агенттигинин буйругу менен 2024-жылдын 7-мартында жер титирөөгө туруктуу курулуштун жаңы нормалары Ош шаарына жана Баткен областына өзгөртүлүп колдонууга киргизген экен да. Ушул боюнча болмокчу. Буга чейин Ош шаарынын сейсмикалык жактан микрорайондоштуруу картасы иштеп турган, ага ылайык күтүлгөн жер титирөөлөрдүн баштапкы баллы 9 балдан 8 балга чейин төмөндөтүлгөн. Азыр бул карта жокко чыгарылып, шаардын бардык аймактары 9 балл болуп калыптыр. Ал гана эмес, сейсмикалык эсептердин методикасы менен конструкцияга карата талаптар дагы катуу күчөтүлүптүр. Кошумча текшерүүлөр киргизилиптир. Техникалык деталдарга кирбестен тиешелүү адистердин алдын ала баалоолоруна караганда, мисалы спорт залдардын, актовый залдардын курулушу бетон менен арматуранын көлөмү 1,5-2 эсеге көбөйүптүр. Бул айрыкча мектеп, бала бакча жана саламаттыкты сактоо объекттеринин курулушуна таасирин тийгизүүдө да. Мурун ишкерлердин сейсмология институтунан курулуш аярдын так изилдөө жана кайрылуу мүмкүндүгү болгон. Институттун оң корутундусунун негизинде участоктун балын төмөндөтүү мүмкүн эле. Бирок 2022-жылдын баштап Мамкуруштун тех кеңеши бул мүмкүндүктү жокко чыгарган. Бир жагынан туура, имараттар бекемделип, сейсмика жагынан туруктуу болот. Бул адамдардын жашоо турмушунун жана жер титирөөлөрдүн зыянын коргоого байланыштуу экенин жакшы түшүнөбүз. Ошондой болсо да, бул өзгөрүүлөрдөн улам Ош шаарынын аймагындагы объекттердин курулушунун наркы, анын ичинде мамлекеттик бюджеттен каржылануучу социалдык объекттердин наркы алдын ала эсептер боюнча 30-40% чейин өстү. Бул факторлор шаардын экономикасынын өсүү темпине, социалдык объектилер турак жай фонду менен өз убагында камсыз кылынышына жана сектордун коммерциялык объектилеринин курулушуна таасирин тийгизүүдө. Ошол себептен Мамкуруштун агенттиги Ош шаарынын жаңы сейсмо микрорайондоштуруу картасынын даярдоосун же болбосо Ош шаарынын мурдагы сейсмо микрорайондоштуруу картасын артка кайтаруу мүмкүнчүлүгүн карап, конкреттүү курулуш участокторунда адистештирилген уюмдар тарабынан жер титирөө балын изилдеп жана тактап мүмкүнчүлүгүнө карап чыгуусун суранам. Буга негизинен ошо ишкерлер кайрылып, ушул маселени чечип берүүнү суранып жатышат. Алмаз Акынжанович, мына Мамкуруш агенттиги жана Улуттар илимдик академиясына тиешелүү тапшырмаларды берсеңиз, алар бир сыйра карап, ушул өздөрүнүн эмне себептен Ош шаарына, Баткен шаарына ушундай киргизилгенин так маалымат беришсе, биз дагы ошо барганда ошону айта алсак.